Саламатсыздарбы, урматтуу педагогикалык кеңештин катышуучулары. Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмеси. Кыргыз тили жана адабияты сабагында жазуу иштерине окуучуларды кантип кызыктыруу керек? Кыргыз тили жана адабияты сабактарында жүргүзүлүүчү жазуу жумуштарынын ишмердүүлүгүн калыптандыруу максатында окуучуларды сабаттуу жазууга көнүктүрүү үчүн төмөндөгүдөй жазуу иштерин жүргүзөбүз. Окуучулар көбүнчө жазуу көндүмдөрүнө көңүл коюшпайт. Андыктан сабакка кызыктыруу үчүн окуучулардын төмөндөгүдөй жазуу ишмердүүлүгүн калыптандырабыз. Тексти сабаттуу жазуу ишмердиги. Бул ишмердик жат жазуу иши менен аныкталат. Тексти кайра түзүү жана өркүндөтүү ишмердиги. Бул ишмердик баяндама жазуу менен аткарылат. Көрүнүп тургандай баяндама эки түрдө ишке ашырылат. Тексти окуп, кайра түзүү баяндамасы. Тексти өркүндөтүү же дилбаяндын элементтерин камтыган баяндама. Жаңы текст түзүү ишмердиги. Жазуу ишмердигинин бул түрү чыгармачыл дилбаяндарды жазуу менен далилденет. Кыргыз тили жана адабияты сабагын өздөштүрүүдө өзгөчө зиректигин көргөзгөн, таланттуу, өздүк чыгармачылыгы күчтүү окуучулар менен иштеп, алардын жазуу иштерин чыгармачылыгын өздөштүрүүсүнө багыт берүү менен биргеликте иштеп келебиз. Окуучулар адаттагыдай эле жазуу иштерин аткарып келишет. Бирок жазуу иштерине кызыктырууда окуучуларга жигерленүү жана чыгармачыл болуу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү үчүн видео дилбаяндар да өзгөчө таасир берүүдө. Аралыктан окутуу мезгилинде окуучулар санариптик технологияга кызыгуу менен акын жазуучулардын ырларын, чыгармалардан үзүндүлөрдү жатташып, кайтарым байланыш үчүн жөнөтүлгөн видеолор да окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырды. Балдардын чыгармачылык шыгы ойгонуп, сабак мезгилинде активдүү катышпаган окуучу да өз чыгармачылыгын көрсөтө алды. Окуучулардын сабаттуулугун арттырууда жана көркөм адабиятка болгон кызыгуусун ойготууда кыргыз тили жана адабияты мугалимдери санариптик технологиянын жардамы менен видео сабактарды уюштуруп, жигердүү эмгектенип жатышат. Тынчтыкбек Нурманбетов, эне тилим. Эл туруп, эне тилин унуткан бар. Эл безер атка конуп куруткан бар. Эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сай сөөгүн сыздаткан бар. Элинин элдигине башын ийбей, эненин дилин билбей. Эргулдар көбөйдүгү көктөн түшкөн. Эл үчүн, энеси үчүн жаны күйбөй. Өгөй болуп, өгөй берет дайыма. Күндүр түндүр тынчтык бербей жаныма. Эки дүйнө унутууга акым жок. Эне тилде сиңген каны жаныма. Эне тилим ичен кылым карытты. Күбө тартам күчүлдөгөн тарыхты. Кыргыз эли ичен кыйын кезеңде кыл чайнашып, кылыч сууруп чабышты. Эне тилим ичен кылым карыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Эне тилим эстелигим урабас, келбес жайга кеткенимде тарыхтан. Мүйүздүү бугу эне. Бир күнү дүйнөгө атагы чыккан бай адам бул дүйнө менен кош айтышат. Анын балдары атасынын атагындагы таанытыш үчүн жер дүңгүр өткөн ашты нечен күн, нечен түн беришет. Кулагы уккан, көз көргөндүн баары таң калып, балдарын мактап, даңкташат. Бирок балдары ага да алымсынбай, мүйүздүү бугу эненин тукумунун даңкын чыгарабыз деп, атасынын күмбөзүнө бугунун мүйүзүн коюуну чечишет. Өздөрүнө мергенчилерди чакыртып, бугунун мүйүзүн алып келүү керек экенин айтышат. Алар туш тарапка барышып, 18 бугуну атышат да,
мүйүзүн түбү менен омкоруп келишет. Байдын балдары жарайт дешет да, усталары да өздөрүнө чакыртып, атасынын күмбөзүнө алып келген бугунун мүйүздөрүн орноттурат. Ал эми аксакалдар болсо аларга «Бугу энеге кантип кол көтөрдүңөр?» деп нааразы болушат. Аны укканда байдын балдары аксакалдарды «Жоголгула, бул биздин жер. Эмне кылсак да өзүбүз билебиз. Силердин бул жерге тиешиңер жок» деп камчыга алып шаардан кубалап чыгышат. Ушундан кийин бугу эненин тукумуна караан түн түшөт. Буту баскандын баары бугуларга жаа тартып, мылтык ата башташат. Ар ким өлгөн ата-бабасынын мүрзөсүнө бугунун мүйүзүн коюуну урмат эсептеп, кое албагандар кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болушкан. Аларды киши санынан чыгарып, өздөрүнө кошушкан эмес. Ошондон улам бугунун мүйүзү акчага сатылып, соодага жүрө баштайт. Ошентип Ысык көлдүн бугу, маралы, аяган жан жок кыргынга калат. Арам ойлуу адам жете алгыс деп аска-зоого жашынса да болбойт. Ошентип мергенчилер бугу маралдарды короо-короосу менен атышат. Алгач ким тандап атат деп мелдешсе, азыр болсо ким бататат деп жарышышат. Акыры көлдүн тегерегинде бугу марал калбай калат. Өмүрүндө бугу маралды көрбөгөн, бирок маралдай көзүң балбылдап деп жигит кызга айтса, келбетиң бугу келберсип деп кыз жигитке кайрылып, жумоктоп калган эл туулат. Бугулардын мүйүзү бир гана эскирип ураган күмбөздөрдүн маңдайында эле калат. Ал эми умай эне болгон мүйүздүү бугу эне адамдардын арамдыгына кейип, саналуу маралын өзүнүн касиетине калкалай, ала тоонун аркасынан Теңир тоонун чокусуна бир аттап чыгат да, Ысык көл менен бир кылчайып карап коштошот. Ошол бойдон кулак уккус, көз көргүс алыс жактарга өзүнүн калган тугумун алып кетип калган экен. Кыргыз элибиздин бактысына жаралган чыгармалары ааламга кулач чайып, элибиздин атын алыска тааныткан, эл ичинде урматка бөлөнүп, тарыхта аты алтын тамгалар менен жазылган атактуу улуу жазуучубуз болгон Чыңгыз Айтматовду кимдер гана билишпейт. Дүйнөнү калем менен багындырган Залка жазуучубуздун колунан жаралган көркөм чыгармалары элдин калың катмарына сиңип, кыргыз адабиятына көнөргө салым кошкон. Анын ар бир чыгармасынан азыркы коомдогу болуп жаткан эң көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыккандыгын байкасак болот. Мына ошондой чыгармаларынын бири Тоолор кулаганда аттуу романы болуп эсептелинет. Бул чыгармада автор эң биринчи адамдын турмушундагы кезигүүчү сыноолорго кагылып, жана ошондогу адамдын ишинен майнап чыкпай, же өмүрүндө жолуккан сүйүүсүнө жетпей, жабыркаган ички дүйнөсү жөнүндө, ошону менен бирге эле Жаабарстын да ушуга окшош тагдырга туш болуп, башкача айтканда эки каармандын тең жашоонун көп жолку соккусуна урунуп, экөө тең жашоодон түңүлүп, бири сүйүктүүсүн тартып алган адамды жек көрүп, бири айланасындагы жан-жаныбарлардан тажап, акыркы бул эки окшошкон тагдыр Молоташ үңкүрүндө жолугат. Экөөнө тең ок тийип, жарадар болуп, бир жерге жатып калышат. Бул үңкүрдөн тагдыр жолуктурган жаныбар менен адамдын каны кошулуп агып, жан беришет. Бул окуялар менен бирге эле сейрек кездешчү элбирстерди кыргыздар өздөрү атайын чет өлкөдөн арабтарды чакырып, аңчылыкка чыгарып жатышканы чыгармада козголгон проблемалардын эң олуттуусу болуп эсептелинет. Албетте, азыркы убакта бул жаныбарлар кызыл китепке киргизилип, кыргыз жеркесинде элбирстердин саналуу гана калгандыгы баарыбызга белгилүү. Чыңгыз Айтматовдун бул чыгармасы 2006-жылы жазылганы менен бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Анын себеби Залкар жазуучубуздун сөздөрүнүн корчтоолугу, көркөмдүүлүгү, турмуш менен байланыштуулугу жана ошондой эле элге жеткиликтүүлүгү менен өзгөчөлөнүп жазылгандыгында. Ушундай көрөгөчтүк менен жазылган чыгармасы элдин жашоосуна жана ошондой эле элдин аң сезимине терең таасир берди деп ойлойм. Кыргыз элинин философиялык ой толгоолору, турмушка болгон көз карашы Айтматовдун бул чыгармасынан даана байкалат. Жаратылыштын жан шериги болгон кыргыз тоолордун бийик чокуларында байырлаган жан жаныбарларыбызды, тагыраак айтканда, ак элбирстер бизге
жаратылышка маанилүү экендигин жана аларды коргошубуз керектигин таасын билдирген. Кыргыз жергесинде кылымдар бою калыптанып, өсүп, өрчүп жашап жаткан жаратылышыбыздын көркү болгон жаныбарларыбызды коргоо боюнча иш-аракеттерибизди бул роман жазылгандан кийин жаңы баскычка көтөрүлдү деп ойлойм. Себеби азыркы күндө ак илбирстерди коргоо жөнүндө форумдар өткөрүлүп жатат жана жыл сайын ак илбирстер күнү белгиленип, ага карата ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мындай деңгээлге жетишибизге Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда чыгармасы чоң роль ойноду десек да болот. Ким билет, балким жазуучу бул чыгарманы жазбаганда, ошол кездеги элибиздин аң сезиминде жаратылыштагы бул жаныбарларды өлтүрбөй, тескерисинче коргоо керек деген түшүнүгү жок болгондо, ал жаныбарлар бул күндөргө жетмек эместир. Андыктан бир гана ак илбирстер эле эмес, деги эле жаратылыштын бардык баалуулуктарын коргоп, жаратылышыбыздын учурдагы абалына жана келечегине ар бирибиз кам көрүшүбүз зарыл деп ойлойм.